Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн эмне? Бүгүн биз отурган кезде бирөөдүн айыбын, кемчилигин керек болсо жашынып алып сүрөткө тартып, камера коюп чыгармай, шерменде кылмай, ушу менен алек болуп калдык да. Урматтуу мусулман бир тууган. Бир нерсе, отуруң дагы пайдалуу нерсени сүйлөйм дең. Пайдасыз нерсени сүйлөбөйм десек, Аллага античип айтылам. Пайдалуу нерсени гана сүйлөй десек, биз көп сүйлөбөй калабыз. Себеп отуруп сүйлөгөн сөзүңдү элестеткин, сага диниңе да дүнүйөңө пайдасы жок эле нерселерди сүйлөйсүң. Бирөөдүн кемчилиги, башкасы отуруп алып гыйбат же соцсеттерге киргениңде, бая мен сизден сурандым эле, телефонуңузда калькуляторду ачып коюң. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне болуптур? Сүйлөсөм эмне болуптур? Же соцсетте бир жаман нерсени бөлүнсөм эмне болуптур дейт. Мана мисалы, кече кыргыздын бир жигиттери чыгып алып бир арам ооз сүйлөп атат да, эмне болуптур, эч нерсе эмес дейт. 2. Көбөйтүү 2. Только көбөйтүп турасыз, токтоң. Ошол жана арам ооз сөз сүйлөгөн балдардын экеле бирөө алды дагы ошолордун сүйлөгөн арам сөздөрүн 2 досуна таштады. 2 көбөйтөбүз. Ал уккан досу дагы экөөнө таштады. Экинчи күн. 3. Төртүнчүсү. Бешинчиси. Алтынчысы. Жетинчиси. 8. 9. 10. Бая уккандар дагы 2-ге жөнөтүп атат. 11. 12. 13. 14. 2 жума болду. 2 жумада 2ден эле бөлүшүп атат. 15. 16. 17. 18, 19, 20, 21, канча болду? Bir ayga жете элекпиз. Канча болду? 4 миллион. 4 миллион арамга себеп болдум. 4 миллион болуп аткан арам сенин мойнуңа жүктөлүп атат. Анан эмне болду дейсиңби? 2ден эле бөлүшүп атат. Уккандагы 2 досуна жөнөтүп атат. Уккандагы экөөнү бөлүп атат. Урматтуу мусулман бир тууган. 1 ай болбостон 4 миллион күнөң болуп атат. 1 айдын эсептен миллиард болуп кетет. Аллах Тааланын астында кандай көтөрөсүң сен аны?